частын жетекчиси Улан Алиев мен сиздерге кайрылып алам. Ошол Замат Акимге чара колдонуп бериңиздер. Себеби ал жерге жыйналыш чакырып элдин баарын чогултуп 40-50 кишини чогултуп алып, ошол жерде жыйналыш жасап отурат. А биз ошо Кара Талаага барыш үчүн кайра бияктан пропуск алып атабыз. Мен өзүм Нарын шаарында турам. Кайра пропуск алып, кайра Кара Талаага барып атабыз. 35 километр алыстыкта Казан куйгандан барып атышат. Ошол кажети барбы? Өткөндө мен Замат Акимдин өзүнө барып, жеринен барып жыйналыш жасап, мындай бир жакшыраак жыйынтык чыгарып кетиңиз. Быйыл өзүбүздүн жерлерибизди чаап алалы, эмдиги жылдан баштап жаңы жерлерге отуралы деп кетебиз. Арыз киргизиңиз деген мына арызыбыздын жыйынтыгы ошол болду. Мен жер бөлүштүргөнүнө элдин баары нара каршы эмес, бөлүштүрүп тактасын. Бирок ошол кимдин мүнөзү башында эмнеге ушундай болуп калган? Ошолорду тактап, ошолго жоопкер адамдарды сиздерди жоопко тартууңуздарды сурайбыз. Айыл өкмөтүнө чара колдонууңуздарды сурайбыз. Жана могу Нарын районунун штаб жетекчисинин өзүнө чара колдонуп, мыйзам чегинде чара колдонуп бериңиздер. Биякта элдерди көчөдө басып жүрөсүң деп кармап штраф болуп атат. Тиякта болсо 40-50 кишини чогултуп алып жыйналыш өткөрүп атат. Ушул мыйзам чегине жатабы? Карапайым элдин үнүн угуп жүрүшү бар. Биз жете албай атабыз, арыздарыбыз жетпей атат сиздерге. Ошол үчүн видеого кайрылып атабыз.